Ошол балдардын көз жашы мени титекке кетип калбасын. Ал балдар силерди азыр видеодон көрүп кандай сүйүнүп атканын билбейсиңер. Ал балдар силерди самолетко салып жибергенде үйгө кетип баратканда кандай көз жашын төгүп ыйлаганды билбейсиңер. Ошол балдарыңардын ыйлаганын көргөндө атам мен умрага кетип баратат, апам мен умрага кетип баратат деп ошолордун көз жашын көргөндө, ошол сиздин бир тууганыңыз жибергенде көз жашын машинаны айдап сизди алып кетип баратып көргөндө сиз башкача ибадат кылат элеңиз. Сиз гостиницада жатпайт элеңиз, сиз мечитте жатат элеңиз. Сиз ушундай шүгүр деңиз ошондой балага. Мынакей бир бала 20 жашта бала, ошону мен көрүп таң алдым. Ушунча сүйлөп жүрүп, мен дагы өзүм ата энеме анчалык дуа кылбаптырмын. 20 жаштагы бала, апасы өтүп кеткен, атасы арак ичет, покой бербейт, күндө айылдын алдында келип мас болуп калат. Келин де келип коркутат, неберелерин келип коркутат. 4 ай даватка чыгып келдим дейт, намаз окуган. 4 айда тахажжудта я Аллахым атамдын жүрөгүн ач, атам арак ичпейсинчи деп сурандым дейт. 4 айдан кийин аны иштеп келип акча чогултуп, атамды сиздер менен умрага жиберейин дейт. Умрага аэропортко келсе, атасы жок. Атасы нары издейт жүгүрөт, бери издейт жүгүрөт, телефонун алса албайт. Атам каякта жүрөт деп нары жүгүрөт, бери жүгүрөт. Как будто атасын тосоктон мындай сактагандай баладай көрүндү да. Шолоктоп келип ыйлайт, билинбайке, эми эмне кылам, кандай кылам дейт. 2 саат калганда атасы кирип келди. Атасы мас. Жамаатка келет дагы айтат, атамды кечирип койгулачы жамаат. Байкелер, атамды азыр мен солута коем дейт. Сыртка чыгат, атасына легенда берет, жүгүрүп бар, жубачка алып келе коет, тигинти коет, минти коет. Апалары келип айтат, апалар, аталар кечирип койгулачы, атам силер мас болуп кичине жиркенип атсыңар. Мен атамдын ичкенине чыдайм, бирок атамдын тосокто күйүп калганына чыдабайм мен. Мен атамдын тосокто күйүп калганына чыдабайм, аталар кечирип койгулачы. Сасып атат, арак жыттанып атат, жаман болуп атат, бирок кечирип койгулачы, бул менин атам. Калтырып кетпегилечи, жамаат силерден сураныч дейт. Мыйга улам келип сурап коет, атамды азыр мас болсо бияктан өткөзбөй койбойбу я? Пособия немеден өткөзбөй койбойбу тиги? Таможнядан дейт. Атасын кечке карап турду. Атасын келип туруп таможня карады, сурады, мейли кете берсинчи дегенде жана бала уялбастан туруп жатып алып туруп ыйлады. Я Аллахым, сен Аллага шүгүр, сен дуаларды кабыл кылуучусуң, сен адамдын көңүлүн калтырбоочусуң, сен мээримдүүсүң, сен ырайымдуусуң. Атам арак ичсе дагы, алкаш болсо дагы, мас мойнон сен үйүңө алып кетип баратасың. Я Аллахым, сага чексиз шүгүр деп, ошол баланын көз жашын, ошону көргөндө жамааттагы эркеги дагы, аялы дагы көз жашын токтой албай ыйлады. Сиздин балаңыз дагы балким сизге көз жашын билдиргизи келген жок, сизге айткызы келген жок. Бирок кандай ал жүрөгүнөн канап атат. Ал өз айфон деле алгызы келген чыгар. Балким аялына жакшы кийим алып бергизи келген чыгар. Балким өзү бирдеке кылган чыгар. Балким өзү 30 000 сомдон чогутуп жүрдү, 20 000 сомдон чогутуп жүрдү. Ушу апамдын тирүү кезинде апамды сыйлап калайын.